aylanada turat saradan Karanыңды іздеп барадан Жақын жерде ешкім көрінбей Шаршадым ай іздеп жаңадан Ою нананананане Ою нананананане Ою нананананане Күттім жанаттан Ушул жерде күттім дегенсиң Саламатсызбы, урматтуу улуттук биринчи каналдын көрүүчүсү. Бул подкаст Адилет Чубаков менен жалпыңыздарга кереметтүү көлдөн ысык салам айтабыз. Биздин бүгүнкү подкастыбыздын коногу белгилүү кинорежиссер, сценарист, композитор, сүрөтчү, мугалим, айтор көп кырдуу талант биздин Эрнест Абжапаров агайыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин подкастыбызга чакырууну кабыл алып, алыстан мына ушул жерге атайын келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык айтабыз. Анан сиз менен жаңы байланышканда мен сурадым го сизден. Сизди Бөкөнбаевден тарталыбы же ушул кинолор тартылган Көкмөйнөктөн тартсакпы деп. Анан сиз Көкмөйнөк тандадыңыз да? Эми эң биринчи себеби биздин үйүм бүт элек дагы эле. Анан чакырганда сен жеңеңер кичине кыжалат болуп калмак. Кантосом эмне кылам тиңденде ушу буюрса үйүбүз бүткөндө үйүбүзгө деле келесиңер го. Анан бул бир чети, экинчи чети болбой эле менин бир кандайдыр бир толук метраждуу эң алгачкы тасмам 20 жылдан ашып калыптыр тартылган. Мына ушул айылдан бүгүнкү күнгө чейин элдин сүйкүмүндө, элдин оозунда жүрөт. Анан бияктын жаратылышы да керемет. Бул жердин өзгөчө мына ушул жерде тартылган жанагы 3 алкоголик отуруп алып философиясын айтып, анан бирөөсү ыйлап апасын эстеп, анан ошо Каныбек Бекбатыровдун каарманы мен аталарыбыздын ичем, аталарыбыз болбосо энелерибиз кайдан төрөмөгүлө деп анан ушул жерден айткан жеринен ошол баштайлы деп атам. Анан таң калыштуу жери биз ошону башында тартып атканда анан булут басып кетти да. Анан булут басып кетип эртеси күнү тарта алмак эмеспиз, анткени көп шарттар бар болчу. Тарта албай калмакпыз ушул эпизоддо. Анан ошол Каныбектин жанагы акыркы жолу тракторду көрүп алып анан айтат го, биз акыр заман болбой турбайбы, биздин дагы ичер суусубуз бар турбайбы деген жерди тарта албай атабыз да. Булут басып турат, күн чыкпайт таптакыр. Анан кечкирейин деп анан ошол эпизоддон айрылып калган атабыз да. Көп шарттар ал. Анан оператор айтты, тарта албайбыз, кетебиз. Кое тур. Ай кое тур. Анан бир убакта уже күн батышты кылбай эңкейип калган. Ошол маалда анан катмар булуттун ортосунан анан момундай кадимкидей терезе ачылды да. Терезе ачылып ошол жактан күн чыгып атпайбы? Шол ата көлдө. Булут момундай тегерек болуп турат, анан ар жагында күн меле тийип атат. Талант, давай баштадык десем, үлгүрбөйбүз, азыр кирип кетет деди. Баштадык дедим, үлгүрбөйбүзбү? Анан баштадык, дубльдү команда бердим, Каныбек сүйлөп атат, анан сүйлөп бүтөрү менен анан булут кайра жабылып калды да. Ушундай керемет жерден ушинтип тартканбыз десем болот да. Анан бекеринен тандалган жок, анан өзүңөр да көрүп атасыңар. Бул жер бир эл билбеген жер, эл көрбөгөн жер. Анан эгерде мен көп сунуштап келем ошо кино тартылган жерлерде, ушул тоң жергесин азыр дагы аябай какшанып атам. Ушул тарапты бир тоң этномаданий корук кылып койсо, ушул сакталып калса, салты, салбурундуу, боз үйчүлүгү, кол өнөрчүлүгү, жана тайганчылыгы, жоргочулугу бүт ушул жакта сакталып калганда. Анан өзгөчө жээкти дагы ошол мындай экинчи чолпон атагыл айландырып бесек деген нерсени тоңдуктар ошо курултайда бар айтышты. Эми билбейм канчалык ынанышат, ынанышпайт, бирок ошол 20 жылдан бери эле какшап келатабыз. Анан бул туристтерге өзгөчө баягы внутренний туризм деп атпайбы, мына кыргыздар келип ушул жерге токтоп, айыл өкмөтү тартты эле, ушунун үстүнө чыгып, бир буякта да каньондор бар, бир ушул тасманын тартылган жерине кийин Актанарым Кубат ушул жерден эсимде деген тасманы тартты. Ал дагы бир топ сыйлыктарга ээ болду. Неменин Азиянын Оскарын алды.
Анан менин оюмча бул кинону жактыргандар деле келип зыярат кылып турчу жер болуп калчудай да негизи. ички туризмге аябай эле жакшы болчу да. Азыр биз мына ушул жерде баягы койгуча студияны операторлор менен азыр биз кызыгып атабыз да, айыл өкмөттү көрбөгөн кыргыз жок да. Ой, мечит берде болгон, үч кошкон берде деп. Жок, мечит болгон эмес биякта. Негизи кыргыздын айылдары бири-бирине окшош. А бул жер болсо караманча башкача да. Бул көчөлөрүндө көрдүңөрбү? Ийри буйру мындай чоң көчө деле жок. Анан биз кийин мечит пайда болуп калды. Ошол жерде жана үч алкаш отурган, үч кошкон ошол жер. Анан мунун таржымалы да толтура, буга жерге биз эле эмес, көп кино тартылып кетет бияка. Азыр баягы үчөө келип бул ушул жерде ичип аткан жерде отурбайбыз. Мен сизге чай да болсо коеюн. Мейли. Ысык чайдан, шамал да болуп атат. Шамалдан учат азыр абайла. Ысык чайдан уртап анан кийин кебибизди кызыталы. Ой, жыргалы кер. Шамал башталды мына. Мен чоң энемди бүбү жүркүнчү деп койчу. Ал бир орун жерде отура алчу эмес. Жер кыдырып, жер кесип, каякта тууганы болсо, ким тааныш болсо, ошол жака эле барып эле бир 3 күн 4 күн түнөп, кээ биринде 1 айга чейин жатып, ошентип эле кыдырып жүрчү. Анан мени жетелеп алып, ошондон анан ошо жалалыгымдын баары ошо жолдо өттү да. Анан эсимде ошол жанагы жол күтүп, автобус күтүп, анан могу зымдардын кыңгылдаганы, шамалдын аркыраганы кандайдыр бир ошол жүрөккө калып калыптыр да. Анан ошол киного да кызыккандын себеби ошол болсо керек. Анткени кино кыймыл да, кыймыл, муви деп коет. Ошондон улам анан киного да кызыгым ошондон болсо керек. Киного кызыгуу канча жаштан башталды? Апамдын тайнеси каза болуп калды. Биз анда Баканбаевде турабыз. Мен 1-класста окуп атам. Анан машина менен чыктык, жөнөдүк Баканбаевден чайыкты көздөй. Анан бир убакта радиодон угулуп калды. Диктор айтып калды, Татуу Турсунбаева Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти наамын алды деген. Ал дегенде эле ал ата энем менен чоңоюп жүргөн эле кыз, ошо чайыкта чогуу өскөн да. Алардан кичирөөк болчу, бир 2 жаш кичирөөк, 2-3 жаш кичирөөк болсо керек. Анан айтып кошту, ой, Таня алган турбайбы эле, Таня дешчи да. Таня эмгек сиңирген артист алган турбайбы дегенде анан атам айтып калды, о, эми ал тиги акчасы көбөйөт турбайбы, акчаны көп алат турбайбы деп калганда мага ошол кулагыма жакшы угулуп кетти, акчасы көп болот турбайбы деген. Анан мен да өзүм айттым, ошо эмгек сиңирген артист болобун, мен дагы ошо Таня жедей болуп ошо артист болобун, анан мен дагы ошо көп акча алам деген ошол эсимде калган ошол бир эпизод. Анан экинчи эпизод болсо биз уже Наристеде ойноп калган. Анан атам «Вокруг света» деген журналда аябай жакшы, «Наука о жизни вокруг света»ны жазылчу. Ошондо анан бир повестти окуп калайын деп, ошондо 5-6 класс болсом керек, азыр так эстей албай атам. Анан ошондо бир эле сүйлөмүн окуганым эсимде да. Орусча жазылган экен. Он выбрал профессию полицейского, потому что любил работать на открытом воздухе деген. Анан мен да айттым да, ой, мен дагы жаратылышты жакшы көрөм да. Мен дагы ушул асык асмандын алдында иштегенди жакшы көрөм. Мен кайсыл бир полицейский болгум келбейт, милиция болгум келбейт. Кандай кесип бар десем эле анан ошол көрүнө түштү, бир тоонун этегинде, токойдун арасында кино тартылып аткан. Анан жанагы ушундай режиссердун креслосунда мен отурам да. Анан кино тартылып атат, анан мен айттым, болду, мен режиссер болом дедим. Ошол режиссер болом дегенден баштап ошол каалоо тилегимен ошол көрүнүштөн мындай 1 секундта мындай жаза кеткен жок. Каалоо тилегим ошондон дагы мындай артка кетенчик деген жокмун, күмөн санаганда да жок, болбойм деп. Анан болгучакта көп убакыт өттү. Биринчи кыска метраждуу профессионалдуу тасмамды 33 жашта тарттым, айыл өкмөндү 43 жашымда тарттым. Анан азыр деле ошол менин дүнүйөм, менин кандай десем жашоом, менин дегиз эле ички мазмунум баары ошо кино менен байланыштуу. Анан Кудайга шүгүр, дагы деле алдыда толтура максаттар бар, проекттер бар, ошо ашырабыз. Жакшы, Таттуу Турсунбаевдин наам алып анан кызыгуууда отпойсузбу? Анан наамга деген карама каршылык сизде эмнеге, каяктан пайда болду кийин?
мындай да. Мен мисалы коммунист болом дечимин. Анан институт окуп жүргөндө коммунисттерди көрүп, кантип болуп атканын көрүп, эмне кылып аткандарын көрүп, анан коммунисттен баш тарткам да. Анан кийин ошо кино чөйрөдө жүргөндө дагы анан ошол наамга умтулгандарды, наам алгандарды кандай жол менен алат дегенде ошондо дагы анан баш тарттым да, ошол кереги деле жок экен. Бул анткени бизде ошол советтик учурдан бери калып калган да, наам алыш үчүн эмгегиңен, албетте эмгегиң керек, бирок эмгеги барлар толтура да. Алгандар арасынан бирин сирин эле болуп калат экен да. Анан ошондуктан ичара көрө албастык ошондон пайда болот экен. Ошондон жагалдануу ошондон пайда болот экен. Мамлекеттен көз карандылык ошондон пайда болот экен. Анан ошо наам алсам деп эле бир бүжүрүңдөй баштайт экенсиң, кошоматтана баштайт экенсиң. Мындай жакшы болот экен. Наамды качан алса, наам жакшы. Наамды адам баласы пенсияга чыкканда, же болбосо алсыз болуп калганда, же чыгармычылыгынан өксүп калганда, кризиске айланганда, же инвалид болуп калганда, ошондо кайрылса мамлекетке, урматтуу комитет, мага мен чыгармачылыгым соолуду, мен мындан тарта албай калдым, жанымды бага албай калдым, мына момча эмгегим бар эле, буга чейин жасадым деп, мага наам берип койсоңор, ошол наамдын арты менен мен үй бүлөмдү багайын десе, анан сетке карата канчалык деңгээлде анын эмгеги элине сиңди. Өзүнүн чөйрөсүндө аты чыктыбы, анда кадыресе пенсияга чыксын. Кыргызстанга аты чыктыбы, анда бир орточо пенсияга ыйгарылсын. Дүйнөлүк масштабта чыктыбы, анда жогорку деңгээлде ал эмгегине жараша ошого пенсия каралса деген сунушту айтып келатам. Анан болбой эле наам калып атат, анткени артисттер болбой эле искусствонун адамдары жаш баладай болушат экен, назик болушат экен. Ошо бир кандайдыр бир алкышты мамлекеттин колунан бир белек алышты аябай мындай эңсешет экен. Анан ойлоп калдым, мен алым жетпейт окшойт деп. Анан уже мына пайгамбар жашынан нечеге аштым, пенсияга чыктым. Эми каршы эмес. Былтыр аласыңбы дейт, бергилечи десем, ошо бербей келетишет. Анан мен умтулган деле жокмун, просто ушунча жыл мени кыйнап келип, албайсыңбы деп атып, мына макул алайын десем бербей атышат. Буюрса алды да. Жок, ага деле мен бул тамаша. Анткени себеби мындай да, Кудайга шүгүр күйүлүк үчтөмүн. Кудайга шүгүр тасма тартканга кудуретим жетет. Анан ал наамсыз деле оокат келет, жүрүп баратат. Дагы көбүрөөк тартыңыз. Иштейин андан көрө. Ал пенсияга чыгам, анан наам алам деген бул мен өзүмдүн философияма жараша туура келбей калат. Мен айтып атпаймынбы, мен колуман эчтеке келбейт, араметим соолуп калгандан кийин ошондо өзүм эле сурайм, мага момундай эме бергиле, пенсиямдын акчасы көбөйсүн деп эле өзүм эле сурайм анда. 80ден ашкандан кийин. Ага чейин дагы мыкты чыгармаларды жаратасыз деген терең ишенимдебиз агай. Анан ырларыңыздын баягы стили дагы өзгөчө да. Биздин баягы кыргызстанган ырларданчы. Ооба, тиги тил түшүнбөгөн айлайт, бул кыргыздын ыры эмес деп ойлойт да. Бирок бул кыргыздын эле кайрыктары болгондо стили башкача да. Бирок кыргызча эле чыгат. Анткени джаз деп атпайбы? Джаз бул африканский фольклордон жаралган да. Африканский фольклорду карап көрсө, кыргыздыкына аябай окшош. Анткени кыргыздын нукура эски ырлары кырса бүт эле джазовый стилде да. Ошо эле мына ой тобону алалы, же болбосо күйдүм чокту алалы, же болбосо дагы эле эски секетбайларды алып карасаңар бүт эле мындай эмеси джазовый стилде да. Ана джазга кошсо укмуш кетет да. Сиздин ушул кинодогу жазган сценарийлериңиз, жараткан ырларыңыз көбүнчө мага аян аркылуу берилет деп айтып келет экенсиз да. Бул эмне болгон түшүнүк? Аян түшүнүгүн чечмелеп бере аласызбы? Жок, эми мындай ар кандай болот. Акыл эс менен жараткандар бар, кокусунан жаралгандар бар, анан аян менен жаралган сценарий бул Боз салкын. Боз салкындын сценарий, мен бул сценарий жазганга чейин бир качан экени эсимде жок, түш көргөм да.
эки малчы тоодон эки башка капчыгайда мал багышат да ошо аттары менен айылга түшүп келип кезигип калып иштерин жасап бүтүп анан кафеге отуруп анан бири бирине сыйлашат. Көптөн бери көрүшө элекпиз деп анан аябай мас болуп анан узап атканда бири бирин сыйлап атып аттар алмашып кетет. Анан аттары да алмашат, жайыт алмашат, үйлөрү алмашат, анан аялдары да алмашып кетет да. Ошондой түш көрүп ойгонуп алып анан таң калгам. Бул эмне деген түш? Эмнени берет? Мындай чечмелесе эмне кылып чечмеленет? Такыр таппай койгом да. Анан учур келип анан толук метраждуу кино тартыш керек дегенде анан ошол эстей калып, анан ошондон башталган. Анан ошонун башын улап, аягын улап, анан Боз салкын сценарий жазылган. Боз салкындагы өзгөчө образга тарушул. Боз салкындын баягы башталышындагы жанагы Асылбек Өзбековдун көп кабаттуу үйдө, этаж үйдө жашап, баягы шаардык интеллигент катары образы мага аябай жакканда, биз ал кишини көк бөрүдө кыйкырып өкүрүп, ырдап, бийлеп, караманча башка киши да ал жашоодочу. Анан муруту жок. Кантип мурутун алдырып ошол кишини кандай кылып ошол образды көрдүңүз? Аны эп тааныбаган киши жок да. Анан жанагы эмени да ырдап берген да. Садык Шернияздын биринчи кадр деген киносунун саундтрегине кино деген ырды ошол Асылбек ырдаттык да. Ырдаганда да ырдай баштаганда эме да ырдай баштады да, бир мындай деген жерлери бар да, аябай жакшы көрөт да ошону. Ошону мен ырдап атпай анан айттым, эл сразу сеники экенин билип калат. Бул сенин ырың эмес, менин ырым. Андай ырдаба деп анан башкача ырдаткам, жөнөкөй кылып ырдатканда анан ошону дагы Асылбек Өзбеков ырдап атканда билбейт да, эч ким да тааныбай калат. Анан Боз салкында тартылганда дагы өзүнүн манерасы менен ойнойт да. Анан айткам, таанылып каласың. Кел мурутуңду алалы десем, анан кино үчүн алды. Баягы иштеп жүрүп образын таптык, ойноттук. Анан ошо муруту жок съемка келатканда бир гай кармы болуптур. Сенбесе керек. Асылбек Өзбековду койчу деп тааныбай штраф салыптыр. Анан ал штраф эзелип төлөчү эмес да. Анан ошондой окуялар болгон. Асылбек Өзбековду биз такси телефонго тартканда дагы башкача образ жасадык да. Анан Асылбектин ошол жагы бар, мындай өзүнүн келбети, өзүнүн бренди болгону менен аны менен иштесең аябай ийкемдүү да, башка жакка кете берет, оңой кете берет да. Муруту жок ошол эле учур болуш керек ал. Балким. Бирок такси телефондо да башкача ойногот такыр. Эми сиз гитарада кол ойнотосуз, барабан чертесиз. Азыр баягы аранжировкада жасап жүргөн учуруңуз экен. Анан мен сизге байланышканда баягы комуз же гитара ала келип бир аткарып берсеңиз десем, комузду ала келип берсиз, сизден бир күү же ыргала. Мейли анда жанагы күүлөн 5-6 күү бар комузда. Анан ошол алгачкы чыккан өткөн кеткен деген бир күүмдү жанда чертип берейин.
Бали, баракелде. Сиздин өткөн кеткениңизди сүйлөшүп отуруп азыр. Бул күү дагы бир биздин подкастка баягы дем берди окшойт да. Өткөн кеткениңизди жакшылап дагы эстегенге. Бул автордук күүңүз турбайбы? Канча күүңүз бар жалпы? Бир 5-6 бар, ошо балдарга арналган, келинчегиме арналган, бир ошо Көкөк шаарынын тасмага арналган бир күүм бар. Ошол титрде кетет ошо киносун. Анан могу Сагынбайда дагы немелер жанагы шырдак жасап, чий жасап аткан бир эпизоддор бар. Ошого дагы ошо комуздун бир күүлөрүн кошуп койгом. Ошака баягы элдики катары. Кадимки кыргыздын залкар күүлөрүнөн кайсыл күүлөрдү чертесиз? Чертем, мисалы мындай үйрөнгөн күүлөр ошол Машботой, Көйрөңгү, Жаш толкун, Ак тамак, Көк тамак. Анан өзүм үйрөнгөндөн Сынган бугун өзүм үйрөнүп алгам. Ошо Боз салкын деген күүнү үйрөнүп алгам. Көкөй кестени мындай өзүм угуп, өзүмчө башкача чертем да. Негизи кол тийбейт. Анткени бул комузду кармап мындай такшалып туруш үчүн такай. Жок дегенде бир күндө бир колуң тийип коюп турбаса, колуң катып калат. Анан улам бир 2-3 айда бир кармаганда колуң катык кол менен черте албай, тиңтип анан таштап да коесуң. Анан азырда суукта болуп атат. Кичине ыңгайсыз болуп атат, бирок эми колго тийип калды да баягы. Бишкекте комузум бар болчу, ошону ала келип чертип атам. Негизи биз айыл өкмөт тартылган көк мойнокко ыңгайлуу бул Саратанды ырдап берсем болмок, жолду ырдап берсем болмок. Гитара менен, Ошо саундтректери да. Эң биринчи жолу ошо киного пайдаланган ырларым. Анан бирок бул деле кайра жакшы болот го, кайра күүлөрүмдү угуп калсын эл дагы. Сиз баягы айтып атпайсызбы, ушул музыкалык аспаптардан пианинода, анан барабанда ойноп да болбаста, гитарада ойноп. Комузду качан баштагансыз үйрөнүп? Комузду негизи эле комузга кызыкканым ошо кичинекей кезимден эле болчу. Ошо чоң энем экөөбүз кыдырып жүргөндө ошол Жумшалы тайкебиз комуз чертчи, чоң тайкелердин баары эле ошол артист болчу. Неме чоң апам ошо бир манасчынын кызы да. Анан ошо бүт чоң тайкелердин баары эле комуз чыгырчы, аккордеон черткендер болчу. Өзүмдүн бир тууган тайкем өзү профессиональный музыкант, мектепте жана директор музыкальный школ болду, анда аккордеонду черткенди үйрөнүп жүрдүм. Анан комузду өзүм эле кызыгып, канча бир 6-7 класста Наристе менен гастролдоп келгенде, анан бир үйдөгүлөр акча берчи да, бирдеме ала кел дегенде бир жакка чыкканда, ошондо бир кичинекей бир оюнчук комуз бар экен 6 рубльден. Ошол комузду алып алып, эң биринчи комузум ошол болду. Анан тайкеме барып көрсөткүлчү десем, анан күүлөп берип, анан көрсөткөндө ошондо өзүм анан күүгө келтирип, бобондорду келтирип, ошондо чертип жүрдүм. Ал эми институтта окуганда, Орус тили адабият институтта окуп атканда бизде комуз жок болчу. Политехникте кружок бар болчу. Ошо тааныштар аркылуу мен бир группанын политехте окуйм деп барып жазылып, ошол жерден анан чоң күүлөрдү ошол жактан үйрөндүм. Жада калса биз МВТУнун 150 жылдыгына барып, ошол политехнический институттун комузчуларынын арасында барып чертип келдик. Лениндин 120 жылдыгына бир аябай ошол Бишкек боюнча комузчуларымы чогултуп Машботойду черткенде ошондо Чалагыс Исабаев, Самара Токтокунова катарында туруп ошо Машботойду чертик. Анан Асанхан Жомакматов өзү дирижер болуп атты. Ошондо жанагы артыбызда хор чоң. Анан баягы Оппа деген жерлердин хору менен өтүп укмуш болгон. Ошондон кийин эле чертип калдым өзүм. Негизи комуз бул негизги кыргыздын жүрөгү да, кыргыздын жүрөгү, кыргыздын кан басымы, кыргыздын тарыхы. Анан ошол өзгөчө баягы кыялданып отурганда, бир убакыт болгондо ошо өзүмчө отуруп алып анан эч ким болбой ошо күүлөрдүн баарына четинен ошо чертип чыгып, ырдап, ошо кармаганды кадимгидей эс алып калам да. Сиз баягы кыргыздын залкарларынын катарында профессионалдык оркестрде черткен турбайсызбы? Ооба. Ол мага жаккан ошо Токтогулдун комузундай болуп чабылган экен. Анан өзү да жакшы чыгат. Анан ошо Токтогул атабыздын
бул баягы Сибирге айдалып кете электе өзү ошол жаш кыз жандуу ошо оюн зоокто дайыма ошо кыздарга арнап черткен, артын аябай кыздар бир жакшы көрүп артынан жакшы көргөн бир Гүлүпа Гүлжар деген бир ыры бар экен. Ошону бир угуп калып өздөштүрүп алгам, ошону ырдап берейин. Жакшы. Gerege taştan helin göçüp Gengeral dayra su geçip Güllipa Gülcar yehe kaşı O salipa üşkürse madartım giyim götüt Kara cer taştan helin göçüp Kara su dayra su geçip Güllipa Gülcar ehe kaşı O salipa üşkürse madartım giyim götüt Ho Bazardın görkü bözmene Suludun görkü gözmene Güllipa Gülcar hehe kaşı O salipa üşkürse madartın giyim götüt Ырларыңыз өзгөчө деп атпайсызбы мисалы? Негизи эле ушул байкашыбызча режиссерлор өздөрү өзгөчө адамдар да. Кийинүү стили, чачы, мисалы бардыгын элечи сиздердин. Неге мындай? Мисалы аспапты черте албаса да музыканы сөзсүз түшүнүш керек да. Мисалы Актан ошо өзүнүн Кировкасында Күнтууда ансамблде барабан черткен. Ал да барабанчы. Анан мындай ырдабаганы менен ал слух аябай күчтүү. Мисалы аны менен иштешип калдык да. Ал мисалы немени киносун карап турганда, композитор менен иштегенде ошол аябай түшүнөт да. Музыканы каяктан чыгыш керек, добуш кандай болуш керек, анан ошону ийне жибине чейин майын чыгара жасайт да. Анын музыкалык табити аябай күчтүү. Өзү мындай музыкага аралашпаганы менен. Бул сүрөтчү, профессионалдуу сүрөтчү. Анан режиссер ар бир тармакта дилетант болсо дагы ошо түшүнүгү бар болуш керек. Жазуучулукта, сүрөт өнөрчүлүктө, музыкада, саясатта, экономикада, уюштуруучулукта антпесе ал ошондой бир чоң өндүрүштү бир кандайдыр бир искусствого айлантуу өтө татаал нерсе да. Мындан бир көбүрөөк жыл мурун айтып турсуз. Ошол көлдө Голливудтагыдай мыкты мындай студия болсо, мисалы, ошон келечекте менин кыялым депчи. Ошол балким кыялыңыздын үстүндө иштеп атасызбы балким? Ал билбейм, эми кыял болгону менен ансы эле ушу тоң жергеси Голливуд эле болуп калды да, жакта 80% кино жактан тартылат. Менин аракет кылганым ошол эле болчу, ошо мамлекет ошо
деги эле искусствого, киного, маданиятка, салтка көңүл бурса, ошол бир кандайдыр бир өзүнчө бир чолпон атага окшогон же Майамиге окшогон немеге айланып кетиши мүмкүн. Эгерде ошону чыштап койсо бүт бузулуп калат. Мисалы пятизвездочный отельдер курулуп кетиши мүмкүн. Менчикте, жээктин баары менчикте. Бирөө курам десе ким курба деп айта алат. А эгерде ошондой мыйзам бир указ чыгып, ошол жерде бир коргойлуу, бир корук болсун десе, ошол жерден жанагы тарыхый декорациялар курула баштайт эле. Тарыхый кыргызга ыңгайлуу бир салттар өнүгө баштайт эле. Ошол жерден даректүү тасмалар, ошол жерден жана Discovery'ге тарта баштайт эле. Ушу кинонун бир чөлкөмү болуп калмак да. Ошону айтып келатам, анан билбейм эми качан ишке ашат көрөбүз. Бөкөнбаевка көчүп келгениңиздин дагы себеби эмне негизи? Себеби ошол да. Мисалы мен алым жетпей койду да. Бир да президент мындайча айтканда үнүм жетпей койду да. Анан акыры ошо 14-жылы жок дегенде өзүм ошол жерде бар, ошол жерде кино тартайын деп ошол жерде кино тартып келатам. Саякбай ошол жака тартылды, Сагынбай ошол жака тартылды. Мына азыр Кызыл жоолук Жалжалы ошол жака тартылды. Боз салкын. Ал боз салкын мурун эле тартылып келгенчи. Биз кайрадан азыр биз олтурган локацияга байланыштуу Айыл өкмөт киносуна кирели. Ушул Айыл өкмөт киносу ошол 2003-2004 жылдары тартылып, анан ошондогу баягы актер актрисалардын дагы аябай баага ачылды да. Анын ичинде бүгүнкү күнүн залкары болгон кадимки Табылды Актанов дагы мени жумурай журтка ушул Ташмат уурунун образы таанытты деп айтат экен да. Негизги эле курамды кандай чогулткансыз ошондо? Ошол кездерди бир эстесеңиз. Эми мен бул алгачкы тасмам, анан татаалдыгы ошол эме болду. Актерлордун персонаж жазылып турат, эми ошолорго татыктуу артисттер керек болчу да. Анан бүт жар салдык. Жалал Абад театрына, Ош театрына, Көл театрына, анан сүрөттөрдү салып ийгилечи биз ошолордун тартат элек. Көрсө театрлар кызганат экен да кинодон. Гастроль учурунда алып кетет деп эч ким жибербей койду да. Бир гана Нарын театр гастролдоп жүрүптүр Бишкекте. Кыргыз драмажаны өзүбүз бар ошол жерден сүрөткө тарткан ошол бир топ артисттер тартылып калды. Ошол бир проблема болду. Кемпирлер баягы мен элестетип аткам да ошо Сабира Күмүшалиева, же болбосо мисалы Бакен Кыдыкеева, же болбосо Күйүкова, ошол сыяктуу байбичелерди элестетип эметкен, алардын баары көздөрү өтүп кеттиптир, же болбосо аябай карып калыптыр. Анан карасак эле кемпир жок. Баары эле суй кайган, кой койгон эле баары эле ошо 40-50гө чыкса деле сой коюп турушат. Анан болбой эле кийгизип көрүп, анан ошол жанагы Жаркын Балыкбаева, Турда Бообекова, анан Асыл эже Набиева, ошолорду анан бүкчүйтүп атып анан кемпир кылдык да. Мисалы Асыл Набиева зың кыйган укмуш аял экен. Аны кемпир кийип койгон, анан кичине эңкейип көрсөтсө бүкчүйүп калды, кемпир болуп калды да. Карта таштадыңыздар киного. Азыр деле ошондой. Канча 20 жыл өткөндө юбилейине бардык, азыр деле ошондой да. Анан ошондон кийин анан алардын да бактары ачылды да. Алар дагы көп киного тартылды да. Өзгөчө Жаркын Балыкбаева кинолордон түшкөн жок да, кемпирлердин ролун ойноп. Боз салкында жанагы Маштайдан качкан балдакчан кемпирди ошону ойноттук. Анан Аскат Сулайманов мисалы ошол биринчи тартылган киносу Айыл өкмөтү. Күмөндөр буга чейин тартылыптыр, бирок майда чүйдө эпизоддордо тартылып жүрүптүр, бирок бул баш каарман катары жок болчу. Бул Айыл өкмөтүн мына жалгыз күмөндөр, бул сценарий күмөндөргө жазылган. Анан бул жерден Куудул катары эмес, Айыл өкмөт катары мындай аябай серьезный роль да. Анан бул Айыл өкмөтүнүн бир чоң бул ичиндеги бир сыры бул ошол учурдун 91-жылкы Советтер Союзу кыйрагандан кийин элдин тагдыры да. Эмне себептен ошондой болуп калды? Андай болбош керек эле да. Мынтип карап көрсөк, Советтер Союзу орногонго чейин Лениндин жасаган саясаты бул Карл Маркстын жанагы
коммунизмди куруу идеясында баары тең болуш керек, баары бири бирин байы болбош керек, кедей болбош керек, баары тегиз болуш керек деген философиядан чыккан да, айтып атканда ошондой эзелтен келаткан адамдын тең укуктуулугу, тең мүмкүнчүлүгү болуш керек, тең жашаш керек деген бул эми ал жанагы эмеге три источника составный эсеж марксизмге кирип кетебиз, аны жөн эле коелу. Бирок Ленин ошол туура эмес экенин 21-жылы түшүндү да, тең болбойт экен эл. Ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша өнүгүп кетет экен, бирок калып калат экен. Анан кедейлерди бага берсе, булар иштей албайт экен, жалкоо экенин 21-жылы түшүндү да. Ошону түшүнүп, анан новая экономическая политика кылып туруп, анан кайрадан анан байларды өнүктүрө баштады да. мүмкүнчүлүк берди аларга. Бирок мамлекеттин көзөмөлү менен силер өнүккүлө, силер бизнес жасагыла, заводду кургула, бирок биздин налогду төлөгүлө, биз айткан багытта жүргүлө, элди карагыла, элдин баягы четинен элди эзбегиле, элдин тийиштүү эмгегинин акысын бергиле деп анан ошондо жаңы экономика башталганда анан Советтер Союзу ошондон өнүктү да. Жанагы батыштагы жанагы империалистический капитализм, олигархический капитализм өнүгүп алар кризиске кабылды да 30-жылдары. Ошол маалда жанагы Сталин буудайды тияққа сатып, ачкачылык боло баштады да Америка батышта. Буудайдын ордуна станокторду алып келип промышленностьти көтөрдү да. Анан жанагы бай кулактар буудайын сатпай кымбат кое баштаганда ошондо коллективизация кылып туруп бүт буудайын тартып алып сатты да. Ошондон ачкачылык болду. Ошону туурап Лениндин новый экономический политиктен Рузвельт менен Гитлер өзлөрүнүн мамлекетин 33-жылы ошону менен көтөрдү да. Көтөрүп туруп анан бүгүнкү күндө Лениндин социализми менен жашап атышат. Ошону менен 80-жылдары Дэн Сяопин Кытайды көтөрдү. Ошонун жол менен анан Горбачев 85-жылы чыкты да, перестройка кылып туруп. Ошол капитализм берип атканда булар 91-жылы бизди кыйратып туруп бизге өзлөрүнүн баягы олигархический капитализмди берип, байыңар канча байысыңар ошончо бай кылгыла, кедейиңер эмне болсо ошо болсун деген саясат бизге кирип кетти да. Бизге кирип кеткенден кийин ошонун кесепетин көрдүк да. Биз мына ошо Кыргызстан, Казакстан, Россия, Украина, бирок убагында орустар Путин келип туруп кайра жанагы Дэн Сяопиндин жолуна түштү. Биздики мына эң араң түшүп атат. Мына Садыр Жапаровдор келип туруп азыр бүт баягы Ленинский новый экономический политиканы калыбына келтирип атат. Башталайын деп. Өзбекстан, Белоруссия жоготкон жок да ошолорун. Капитализм өнүгүп атат. Элдер эмне бизнес жасаң жаса, бирок мамлекеттин көзөмөлү менен. Мына Өзбекстан азыр лидер. Белоруссия азыр лидер. Биз ошол жолго эң араң түшүп атабыз. Анан бул жерде ошол суроо жатат. Жанагы күмөндөр элин багып кете алабы? Жанагы мейли коррупция жолу менен Карбайдын соляркасын сатып алып, буудай өнүктүрүп күзүндө кутула алабы, кутула албайлыбы деген маселе да. Анан тагдырыбыз ошол болуп калды да. Ошолордун каармандары 1 жылдан кийин революция болуп, Мамлекетибизде мамлекет кыйрап, огу өш бетер жанагы коррупцияга малынып отуруп, биз эң араң чыгып келатабыз да. Бирок ошондо мүмкүнчүлүк бар болчу да, бизде оңоп түзөп кеткенге ошол айыл өкмөтүнүн чоң философиясы ушул жерде турат. Биз чоң мүмкүнчүлүктү өткөрүп ийдик, чоң мүмкүнчүлүктөн айрылып калдык. Ошон үчүн ушунда 30 жыл бою мүңкүрөгөнгө мажбур болуп калдык да. Азыр бүгүнкү күндө айыл өкмөтүн караганда, айыл өкмөт тасмасын көргөндө ошондо чын эле ошондой замандан өттүкпү, чын эле ушундай анткени айыл өкмөт баягы юмор менен тартылганы менен ичинде бүт көйгөйдүн бар ушакта да. Ууручулук, сойкучулук, саткындык, жанагы участковый учурунда чыкканда участковыйды ошол элибиздин жанагы көз карашы менен участковый положительный герой болчу да. Аны элдин баары жакшы көрчү да. Бүгүн көрдүкмү, биздин акыл эсибиз өзгөрүп, бул зөөкүр турбайбы, бул зордукчу турбайбы деген түшүнүккө келдик. Көрдүңбү, кандай кубулжуп атат. Анан ошондон улам мен да таң калып атам да, мен өзүм таң калып атам. Мен ошурунда кандайдыр бир ошолор нерселерди салганым менен бул көңүл ача турган кинодой көрүнчү башында.
Ал эми убакыт өткөн сайын силер жаштар улам келип ага эле өкмөткө кайрылып атасыңар. Демек анын ичинде ушундай бир калыпка келип калган. Анын ичине жан келген муун өзүнүн маанисин салып өзүнчө башкача окуй берет деген нерсе келип калган да. Анан ошондуктан айыл өкмөт дагы деле көпкө чейин дагы өзүнүн вазипасын аткара берет окшойт да. Кыясы. Айыл өкмөт саясий кино. Сиздин кыргыз киносуна кошкон эң чоң ушул салымдарыңыздын бири деп элем, табылганыңыз деп элем ушул Элина Абай кызы. Анда кичинекей кыз баягы бос салкында. Эмне болуп каяктан жолугуп, кандайча ушул актрисаны сиз көрүп калдыңыз? Азыр эмне үчүн азыр кинолорго тартылбай атат анан? Эми Элина Абай кызы бул өзгөчө бир жаралган жан десем болот. Бул кытайлыктар келди да. Кытайлыктар Айтматов жөнүндө даректүү тасма тартып, бир 3-4 жыл келип улам тартып атышты. Бир сериал кылып, 4 сериал кылып тартышты го. Бирок көрсөтө элек азыр. Анан ошолор келгенде эле айтты да, биз Элина Абай кызындан интервью алышыбыз керек. Биз аны көрдүк, Курманжандатканы көрдүк, Элина Абай кызынын сөз тартышыбыз керек деп. Анан тааныштырып, андан интервью алдым, анан айтышты да. Биздин жылдыздар көп дейт Кытайда. Аябай Голливудка чейин барган жок. Бирок сага жетпейт деп айтышты да. Ушундай баа беришти. Анан Голливудда жүрдү. Садык Шернияз жанагы Курманжандатканы алып барды. Өзүнүн азиатский фестиваль бар да, Лос-Анджелесте. Ошол жака алып барып анан артисттер чогулуп, Азиядан чогулган эметип туруп анан сурашыптыр. Курманжандаткага суктанып, Элинага суктанып анан сурашыптыр. Ой, укмуш аткарып турсуң. Гонорарың канча деп сураса, $800 алыптыр да. Чалкасынан кетиптир. Тигилердин гонорарлары $500 000, $1 million актер, актрисалар $800 алдык десе, анан аябай таң калыптыр да. Анан бул жагынан биринчи биздин карапайымдыгыбыз Элина Абай кызынын ошо жөнөкөй беледен чоңоюп жупунулугу бул биздин кереметибиз албетте. Бирок ошол эле учурда биздин көйгөйүбүз ошол да. Азыр эле кичине оңолуп келатат, мамлекет көңүл буруп атат. Эми биздин искусство адамдары өздөрүнүн жашоо шартын, турмушун, бала бакырасын, үй бүлөсүн курмандыкка чалып көтөрүп келатышат да. Эми ошол кичине жашообуз дагы татыктуу болсо жакшы болмок. Анан бүгүнкү күндө Элина эмнеге тартылбай калды деп атпайсыңбы? Негизи жаш актрисаларга кимиси келбесин, мен дайыма айтам да, кино актриса деген кесип жок. Силердин эң негизги вазипаңар бул мына тартылдыңарбы? Андан ары багыңар ачылбайбы белгисиз, бирок эң негизги багың ачыла тургандар, силердин вазипаңар бул жакшы жубай болуу, жакшы эне болуу. Анан ошондон улам кийин күйөөңөр уруксат берсе, өзүңөрдүн мындай ошого бир бетиңер бурулса, анан тартыла берсеңер, кийин балким баягы энелүү же болбосо чоң энелүү болуп калганга, мисалы Талайкан учурунда менде да тартылып жүрдү да, жаш кыздын ролуна. Андан кийин ортодо тартылбай калды. Анан кийин мына уже баягы азыр уже байбишелерде ойной баштады. Абазова, Менин оюмча ошо Элина Абай кызы дагы азыр үй бүлөсүнө көп көңүл буруп, ал баягы балалуу болуп, ошого көңүл буруп атат. Анан учур келгенде тартылат болуш керек. Агай, жогоруда ушул сиздин жараткан эмгектериңиз жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Анан учурда пенсияга чыктым деп атасыз, жаңы. Бирок баягы данышмандык куракка эми келдиңиз. Анан сиздин эми мындай дагы мындан шумдук биз күтпөгөн бир кино күтүп атабы элдейм да. Эмненин үстүндө иштеп атасыз азыр? Мейли айта берейин. Мен баягы болгондо айта берейин. Негизи мен 40 сценарийм жазыптырмын өмүрүмдө. Ошонун бир 5-өсү башка бирөөлөр тартты. Өзүм 15 сценарийге кинону бүтүрүптүрмүн. Азыркы мына 15-тасмам Кызыл жолук жалжалым болду.
ошо Кызыл Жол жалжалым менин буга чейинки чыгармачылыгыман аябай айырмаланат да. Бул Айтматовдун буга чейинки экрандаштырууларынын 6-чысы болуп калат экен. Бирок мунун бир өзгөчөлүгү биринчиден диалогу жок, актерлор сүйлөшпөйт. Бирок кадимкидей эле ойнойт кадыресе. Анан баягы эмоцияны айта турган жерлерде, өзгөчө эмоционалдуу жерлерде бул бийлешет. Анан ушул жагы менен өзгөчө. Андан тышкары бир тартам деп аткан бир өзүмдүн көп уже канчанчы жылдан бери 17-жылдан бери келатат го, негизи могу дин маселеси. Дин маселеси кандай болуш керек? Мусулманчылык деген эмне? Мусулманчылыктын кандай агымдары бар? Бири-бирине кандай карама каршы келет? Ошол эле адам узаганда жаназа кандай окулуш керек? Адамдын жашоосу Кудайдын алдында кандай болуш керек деген ошол тегерегенде Молдоке деген бир сценариym бар. Адам менен Кудайдын ортосундагы мамилеси, ошол ортосунда мусулманчылык деген эмне, ислам деген эмне, ошонун тегерегинде да ой жүгүртүү кылгым келип атат да, кичинекей түшүнүк бергим келип атат. Мен өзүм түшүнгөнүмдү эл менен бөлүшкүм келип атат. Философиясы терең кино болот турбайбы буюрса? Ошого кичине сүңгүсөм деген ой бар. Жакшы. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайм агай. Талбаңыз, арбаңыз. Мындан ары дагы мыкты кыргыз кереметтерин элге сунуңуз. Чоң рахмат. Мен силерге дагы ошо бир каалоо тилегим айткым келип атат. Азыр аябай суктанып атам, жаштарга суктанып атам. Мүмкүнчүлүгүңөр көп. Азыр ошол биз мурун ошо Сагалап киностудиянын босогосунда жүрсөк, силер болсо телефон сатып алып эле азыр кино тарта берсеңер болот. YouTubeга чыгарып, азыр эмне деген мүмкүнчүлүк ачылды. Ошол бул мүмкүнчүлүккө жараша жоопкерчилик дагы бар да. Жоопкерчилик деген бул баягы эркинтик, демократия, мен каалаганымды сүйлөйм, каалаганымды тартам деген нерсе бар, бирок ошонун да чеги болот. Ошондагы сен кыргыз элинде жаралгандан кийин элиңдин келечегин ойлошуң керек. Элге ошол нук түзүп бергенге сен мүмкүнчүлүк алдың да кайрылганга. Ошо кайрылганда дагы өзүңдүн кийинки муундарга жакшы бир төптөлгөн жол калтырып кеткенге да аракет кылыш керек. Анан силерге ак жол, силерге кенен келечек, силерге бир улуу муундан ошо киночулордун атынан бир жакшы батаам ушул. Бар болгула, аман болгула, ийгиликтерге жеткиле. Анан эң негизгиси Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып, бизди үйүлгүлүү эл катары көрсөткөнгө аракет кылгыла. Чоң рахмат агай. Бар болуңуз. Апаңдын телин алып үйдөн чыкпай калдың.